Саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабы. Арабаңыздар, кадырлуу угармандар, эфирде күн чабы токтуруусун баштайбыз. Аны мен Бакберди Баязбеков алып барам. Кыргызстанда абанын булгануусу негизги көйгөйлөрдүн бири болуп турат. Адистердин айтымында Бишкек шаарынын айланасындагы жаңы конуштарды жана Бишкек жебин газга өткөрүү иштери Борбор калаанын абасын алдаганча тазартаарын айтып келишет. Айрыкча кыш мезгилинде көмүр жагып, абаны булгоо кадимки көрүнүшкө айланат. Бүгүнкү биздин эфирде Борборубуздун айланасындагы конуштарды газдаштыруу боюнча сүйлөшөбүз. Студиянын коноктору Элдик банк ачык акционердик коомунун чекене кредиттөө бөлүмүнүн жетекчиси Зарина Батырканова жана Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун директорунун орун басары Арзымат Алдаяров. Ошондой эле жаратылыш ресурстары министрлигинин атмосфералык абаны коргоо бөлүмүнүн башкы кадиси Чыңгыз Абдумалик уулу. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Алгачкы эле суроо Арзымат мырза, сизге айтсаңыз, учурда кайсы конуштарда газдаштыруу иштери жүрүп жатат? Мен биринчиден ушу 2 жылдык программасынын натыйжасын айтып кетти элем. Былтыр 2023-жылы биздин газдаштыруу маселеси абдан көйгөйлүү маселе болуп, өзгөчө жана смог боюнча да чоң маселе жаралгандыктан биринчиден өзүбүздүн инвестициялык программасын алкагында 2 эле жаңы коңуш каралган болчу. Бирок ушу экологиялык акыбалга карата андан тышкары энергетикалык тартыныш пайда болгондуктан дагы биз инвестициялык программасынын көлөмүн көбөйтүп 12 жаңы коңушка газ бердик. Ошондой эле мынардан аталып кетсем, алар Акчелек 2, Акчелек Турбаза, Бакаята, Аларча, Өдөңкү Көкжар, Попеновка, Товарная, Төкөлдөш деген Бишкек шаарынын жаңы коңуштарына, андан тышкары Новопавловка жана Селекция деген Чүй областындагы айылдарга газ берилди. Ошондой эле эми алардын ичинде чоң объекттер бар болчу. Ошондой эле Бакаята, Төкөлдөш жана Новопавловка деген 3 объект абдан чоң болгондуктан аларды 23-жылы баштап 24-жылы бүтүрдүк. 23-жылдык программасынын көлөмүн карасак, 218 чакырым газ түтүктөрү курулуп, аларга 11 миңге жакын үй бүлө газга кошулуу мүмкүнчүлүк пайда болду десек болот. Андан эле тышкары быйылдык программасын карасак, быйыл 2 эле объект болуп атат. Эми объекттин саны аз болгондукта, бирок анын көлөмү да абдан чоң болуп атат. Ошондой эле Чүй областындагы Новопокровка айылы жана Бишкек шаарындагы Ак Босого жаңы коңушуна газдаштыруу жумуштары башталат буюрса. Ошондой эле көлөмүн эсептеп көрсөк, 230 чакырым газ түтүктөрү курулат. Ошондой эле 10 миңге жакын үй бүлөгө газга кошулуу мүмкүнчүлүк пайда болот да. Ошондой эле көлөмүн айтсак, ошондой эле көлөм болот. Буюрса, азыркы убакытта Новопокровка айылында газ түтүктөрү куруу өткөзүлүп жатат. Ак Босого боюнча даярдоо жумуштары өткөдүүдө. Буюрса, келе жаткан жылдын аягына чейин куруу жумуштары башталат деп айтсак болот. Түшүнүктүү. Кечиресиз Арзымат мырза, былтыркы жылы канча миң түтүнгө газ жеткирдиңиздер да, быйылкы жылкы көрсөткүч азыраак болуудабы демек? Бирдей эле болуп атат. Былтыр 11 миң үй бүлөгө газ берүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Быйылкы жылды эсептесек, ошондой эле бир 10 миң үй бүлөгө газга кошулууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Бишкек шаарынын жаңы конуштарында жашаган айрым тургундар ушул газдаштыруу иштери кечеңдеп жаткандыгын кээ бирлер айтып келишет. Ошонун кечеңдөөнүнүн себептери эмнелерден? Кечеңдеген деген мен биз кечигип баратабыз дегенден алысмын. Анткени бул жерде даярдоо жумуштары абдан көп да. Анткени бул коопсуздук себеби менен биздин бүт долбоор проектилер 2 экспертиза өтөт. Бул биринчи мамлекеттик экспертиза Госстройдо, экинчи Газпромдун өзүнүн экспертизасы бар. Ошондо өтүш керек, анткени бул коопсуздук себебинен да. Ошондуктан Новопокровка айылында мен жана айтып кеткендей, 1 айдан бери газ түтүктөрдү куруу жумуштары башталууда. Ак Босого боюнча даярдоо жумуштары өткөрүп келет. Андан сырткары шаардын күнбатыш тарабында жайгашкан эң жыш калк жайгашкан конуштардын бири бул
Ак Ордо, Ак Өргө конуштары, ал жактан кээ бир Ак Өргө конушунда газ жеткирилген экен бүгүнкү күндө, бирок ошол Ак Ордо конушунда дагы абал абдан курч бойдон турат, себеби кышкысын дал ошол конуштун жашоочулары көбүрөөк абаны кирдетип аткандыгын экологдор айтып чыгышты өткөн жылы. Бул багытта кандай иштерди сиздер мэрия менен биргеликте алып барууну пландап жатасыздар? Биз былтыр Бишкек шаарынын мэриясы менен атайын жол карта түзгөнбүз. Ошол жол картасынын негизинде келе жаткан 3 жылдын ичинде толук Бишкек шаарынын жаңы коңуштарын газ менен камсыздайбыз деген милдет алынган, бирок өткөзүлүп жаткан административдүү аймактуу реформанын негизинде Бишкек шаарды чоңоюп кетти. Ошондуктан биз азыр мэрия менен жаңы жол карта иштеп келатабыз. Жаңы коңуштар киргенин себеби менен биздин жол картанын да мөөнөтүсү көбөйүп баратат. 3 жылдан 4-5 жылга чейин узарып кетет го, анткени биринчиден каралбаган жаңы коңуштар да киргизилип атат да. Ошондой эле азыркы убакытта биз мэрия тарабынан кайсы жерге биринчиден газды алып баруучу боюнча маалыматты алдык. Азыр аны чогуу биз энергетиктер менен чогуу иштеп чыгып атабыз, анткени энергетиктер менен да өзүбүздүн меморандумубуз бар. Кайсы жерде канчалык электроэнергиядан керектөөсү көп болуп атса, ошол жака биринчиден газ барат. Андан тышкары техникалык дагы өзүбүздүн чечимдерибиз бар. Техникалык чечимдерибиз бул эми ар бир жаңы коңушка газды мындай ирети менен алып барабыз да, анткени секирип кеткенге мүмкүнчүлүк жок. Ошондой эле Ак Ордо 1, Ак Ордо 2, Ак Ордо 3 деген жаңы коңуштар бар. Эми үчүнчүгө биринчини, экинчини бүтпөйүнчө үчүнчүнө чейин чуркап бара албайбыз. Ошондуктан мунун техникалык өзүнүн дагы талаптары бар да. Ошол талапка карата биз өзүбүздүн список даярдайбыз. Ошол списокты каржылоо кандай келип баштаса, ошол каржылоонун негизинде жылына атайын ошо программа түзүп, ошол программа менен иштеп кете беребиз. Түшүнүктүү, рахмат. Зарина айым, сиз айтып өтсөңүз, учурда канча жаран элдик банктан газга туташуу боюнча атайын насыяларды алды? Бүгүнкү күнгө элдик банктан 87 кредит насыя берилди. 10 миллион 315 миң сомго. Алардын пайызы канча, кандай шарт менен, кандай үстөк пайыз менен канча жылдык мөөнөткө жарандар ала алышат? Кредиттин, насыянын артыкчылыктары көрөсүз суммасы 150 миң сомго чейин берилет. Пайыздык чени 8%, кредиттин мөөнөтү 12 жана 24 айга берилет. Кредиттин максаттуу багыты курулуш монтаждоо иштери, газ менен жылытуучу мештерди сатып алуу, орнотуу, кыймылсыз мүлк объекттери боюнча курулуш материалдарын сатып алуу, газдаштыруу үчүн мурда алынган кредиттерди кайра каржылоо. Кыймылсыз документтер боюнча паспорттун көчүрмөсү керек болот, үйдүн документтери керек болот, айлык маянасы жөнүндө справка керек болот и сметалык эсептөө же болбосо төлөө үчүн эсеп керек болот. Демек, Бишкек шаарынын тургундары 8%дык үстөк менен ар бир каалаган жаран сиздерге кайрылса болот, бүгүнкү күндө? Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары. Рахмат. Чыңгыз мырза, сиз айтып өтсөңүз, Бишкек шаарында абанын булганышынын негизги себептери эмнелер бүгүнкү күндө? Баарыбызга белгилүү болгондой, буга чейин 2-3 жыл мурун Бишкек шаарында абанын булгануу деңгээли бардык көрсөткүчтөрдөн жогору болуп, дем алуу кыйын болуп турганда, чындыгындачы. Акыркы 2 жылдан бери аталган маселе өлкө жетекчилигинин жеке көзөмөлүнө алынып, атайын бүгүнкү күндө мамлекеттик мекемелер аралык комиссия иштеп атат. Акылбек Сөнбековичтин буйругу менен 11 мамлекеттик мекеме ведомстводон турган комиссия, анын ичинде Газпромдун өкүлдөрү, мамлекеттик жана башка органдар да бар да. Анын жетекчиси болуп ошо биздин жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Азиз Айнабаевич болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө 12 жыйын өткөрүлдү. Анын натыйжасы менен Бишкек шаарында иштиктүү, мындай көзгө көрүнөрлүк, мындай абаны жакшыртуу эмес байкалды да. Ошол эле кезде ушул газдаштыруу бул ошол абанын сапатын жакшыртуунун бирден бир жолу экенин биз ушу жыйындарда биргеликте иштерди алып барып байкадык да.
негизги ушу Бишкек шаарында деги эле ушу ири чоң шаарларда абанын булгануу алып келген себептер бул жана турак үйлөрдө көмүрдүн жагылышы, сапатсыз көмүрдүн, анын ичинде жана таштандыларда кээде айрым биздин жарандарыбыз кошуп жагып ийет экен. Андан кийинки орунда бул автотранспорт баарыбызга белгилүү. Бишкек шаарында автотранспорттун жүрүү кыймылы 2 эсе жогору, башкача айтканда 2 эсе көп да, белгиленген нормадан 2 эсе көп. Көбүнчөсү жанакындай бензин менен, дизель менен жүргөн унаалар болуп эсептелинет. Андан кийинки бул жана майда отказандар, жана өнөр жай ишканалары, ошолордун отказандарынан чыккан түтүндөр кийинки орундарда турат да. Бирок эң негизгиси бул ошол турак жайларда, жаңы конуштарда көмүрдүн жана андай отходдордун жагылышы себеп болуп атат да. Буга байланыштуу мына Газпром аябай жакшы иштерди алып барды. Биз өзүбүз эсептөөлөрдү жүргүзүп көрдүк. Газдаштыруу менен көмүрдү канча чектесе болоорун жеке бөлүм эсептеп көрдү. Мисалы мына Арзымат мырза айтып атат, 20 миңге чукул жаран отказандары кошулду жанагы газгачы. Ошону менен эле Бишкек шаарында бүгүнкү күндө 60 миң тонна көмүрдү жагуу чектелет экен да. Бул колоссалдуу булгануу заттардын асманга чыгышы чектелди да муну мененчи. Мен ойлоп атам, мына бул иштер дагы уланат. Буюрса ушундай темпте кете берсек, буюрса бир жакынкы аралыкта кыш көйгөйү да Бишкекте чечилет да. Түшүнүктүү. Рахмат. Арзымат мырза, сиз айтып өтсөңүз, ушул Газпром Кыргызстан ЖЧКсы деги эле азыр климаттык абал Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө дагы биринчи кезекте турган көйгөйлөрдүн бири да. Сиздерди бир эл аралык долбоорлор колдоп биргеликте ушул иштер, иш аракеттерди газдаштырууну тездетүү боюнча бир көрүлүп жаткан чаралар барбы? Биз өзүбүздүн мамлекеттер ортосунда кол коюлган келишим негизинде иштеп келатабыз да. Ошонун негизинде ар кандай милдеттер алынган. Ошондой эле бир милдеттердин бири Кыргыз Республикасынын газдаштыруу деңгээлин көбөйтүүгө. Ошондой эле азыркы убакытта эсептеп кетсек, 2014-жылы Кыргыз Республикасынын газдаштыруу деңгээли 22% болсо, азыркы убакытта 39-40%га жетип калды деп эсептеп атабыз да. Ошондой эле эл аралык каржы институттары менен иштеп келатсак, бул Европалык банк, Европалык банктын өзүнүн колдомо боюнча Кирсев деген программа иштеп келатат. Ошол программанын анын дагы өзүнүн жеңилдеткен атайын насыялары бар. Ошол насыялардын негизинде үйдү жылытуу, бул жана энергоэффективность деген направлениеде иштеп келаткан программада. Ошол программанын негизинде үйдү жылытуу же ремонттоо же ошондой эле газ казандарды коюу, бул ошондой эле алардын бир направлениясы, ошондо иштеп келатат. Андан тышкары биз мына жана айтып кеткендей мамлекеттик банктар менен чогуу биргеликте иштеп келатабыз. Мамлекеттик банктардан тышкары биз коммерциялык банктар менен иштеп келатабыз. Канчалык мындай жеңилдетүү болсо, ошол жеңилдетүү чараларды көрүп атабыз да. Анткени биз деле ошо газды канчалык көп колдонсо бизге да жакшы болот. Анткени биз эми коммерциялык бизнесибиз да. Ошондой эле эсептеп кетсек, мына Чыңгыз мырза айтып кеткендей, биз өзүбүздүн аналитиканы жасадык. Ошол аналитиканын негизинде 2014-жылы бүткүл Кыргыз Республикасынын газ керектөөсү 200 миллион куб метр болсо, азыркы убакытта мына 24-жылы прогноз боюнча 500 миллионго чыгып атабыз. Ошонун ортосунда калган 300 миллион куб метр бул ошондой эле энергетика жагын эсептесе 1 миллиард киловатт часка жакындап калат, же бир 600 же 700 миң тонна көмүрдү биз газ менен алмаштырып койдук да. Ошондой эле кандай жанакы вредный вещество деп коет, ошону чыгарганын дагы азайттык. Анан чогуу биз мамлекеттик органдар менен иштеп келатабыз. Ошондой эле Бишкек шаарында жанакы автотранспорт деп кетпеди. Жылдан жылга жана газ менен жүргөн автобустардын саны көбөйүп келатат. Бул дагы биздин мэрия менен чогуу иштеп чыккан бир чоң долбоорлордун натыйжасы деп эсептек болот да. Анткени ошондой эле жана айтып кеткендей дизель менен жүргөн микроавтобустардын
жаман заттары чыккан абдан жаман болчу, анткени ал жерде да техосмотр да жок, сапатсыз дизель менен иштечү, ошондой эле жылдан жылга алардын да саны да көбөйчү. Ошого карата азыркы убакытта аларды автобуска алмаштырган, бул абдан мындай экологияга чоң таасир кылган долбоор деп айтсак болот да. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясы менен коюлган меморандум негизинде былтыр Бишкек шаары боюнча 19 мамлекеттик ишкананын котельнияларын биз көмүрдөн газга өткөрдүк. Ошол эле мындай чоң долбоор айтса болот, анткени биз мэрия жактан от казандар алынды, биз өзүбүз жактан Бишкек шаарына эми жардам катары газдыштыруу жумуштарын биз бекер жасап бердик да. Ошондой эле азыркы убакытта мен өзүм жашаган жерде көрүп атам. Жашаган жерде жакын жерде бир муниципалдык котельный бар болчу, ал мазут менен иштечү. Анан ошо кышында эле ошол жерден мындай капкара түтүн чыкчу да. Азыр ал кара түтүн жок, анткени ал газ менен иштеп атат. Ошондой эле ар бир үй бүлө, ар бир Бишкек шаарынын жараны ошону көрүп атат болуш керек деп айтам да. Ушуга дагы толуктоо киргизе кетсек да, учурда Бишкек шаарында сиздерде маалымат барбы, канча мектеп бүгүнкү күндө дагы да болсо ушундай көмүр менен жылытылат, анан аны алмаштыруу жакын арада канчасы каралууда? Аны эми мэрия менен токтоктош керек болуп атат, анткени биз айтып атпаймынбы, жанакы административдик аймактуу реформа негизинде Бишкек шаарынын курамына жаңы объекттер кирип калды да, ошондой эле жаңы мектептер кирди. Анан алар азыр ошону инвентаризация кылып, жаңы жана от казандарды, кайсы от казандарды мазуттан же электричестводан газга өткөзөбүз деген өзүнүн программасын иштеп чыгып атышат. Ошол программаны буюрса иштеп чыкканда биз аны 1 жылдык болобу, 2 жылдык программа болобу аны эсептеп чыгып, ошол программаны ишке ашыра баштайбыз. Эми биздин маалыматка караганда Бишкек шаарында буга чейин 72 от казан болгон. Бүгүнкү күндө анын баардыгы ошо газ, электричество өткөрүлгөн. Жана жогоруда мен айткан мамлекеттик мекемелер аралык комиссиянын чечимдеринин негизинде аталган от казандардын баардыгы бүгүнкү күндө альтернативдик электр булактары менен иштеп атат. Башкача айтканда газ ток менен. Биз өздүк бир эсептөөлөрдү жүргүзүп көрдүк. Мисалы бир эле ошол от казандар бизде чоң да. Алар ошол күз-кыш мезгилинде суткасына эле 10 тоннадан бер жагы эле жакчу экен да. Ошол 10 тоннадан бир суткасына 1 тонна атмосферага выброс, булгануучу заттар, анан 3 тонна гүл. Эми көмүрдүн сапатына жараша да бул болжолдуу эсептер да. Гүл деген бул дагы отход да, таштанды да, аны да жок кылыш керек. Асманга эле эмес, жерге дагы ушундай зыяндуу заттарды алып келген да. Алардын баардыгы мына альтернативдүү булактарга өтүп, мына ошондой булгандуу заттардан бүгүнкү күндө арылды да Бишкек шаарычы. Ошон үчүн мына акыркы жылдары Бишкек шаарында аба дагы мындай сапаты жакшыраак болуп атат да чындыгы. Эгерде баягы жылуулук мезгилинде түрдүү булактарын колдонуп келет, бизде шаар тургундары газ жагуу жарандарга арзан түшөбү же ушунда айтса кетсеңиздер, же көмүр жагуу өзүнүн актайбы, кайсынысы баягы жарандарга көбүрөөк пайдалуураак өзүнүн наркы боюнча? Биз 6 жылдан бери, 18 жылдан бери жылдан жылга ушундай аналитика, салыштырма аналитика жасап келатабыз. Анткени көмүрдүн дагы электричествосунун, газдын да баасы өзгөрүлүп келатат. Ошого карата бирок ошол 6 жылдык мындай орточо бир тенденцияны эсептесек, анын негизинде мындай расчеттор болуп атат. Эң кымбат бул электричество менен үйдү жылытуу. Бул эми дагы бир көйгөйү бар, электричество дагы чектелип атпайбы? Андан дагы чектелүүлөр келгилип атат. Андан кийинки бир 12-15% андан төмөн газ менен жылытуу, анан дагы газдан дагы бир 10-15% төмөн бул көмүр менен жылытуу. Бирок бул теоретикалык расчеттор да. Теоретикалык расчеттордун негизинде көмүрдү мындай өзүнүн ирети менен ар бир 4 сааттын ичинде казанга, от казанга же мешке көмүрдү салып турган расчеттор жасалганда, бирок жашоодо ар бир 4 сааттын ичинде эч ким көмүрдү салбайт да, кечинде салып коет, анан же эртең менен салып коет. Ошондуктан анын керектөөсү да көбөйүп кетип атат да. Анан биз канча газдаштыруу кылып аткан жерлерде, кандай жерде барсак, бүт жерде эле
практиканы башка айтып атышат. Практика боюнча көмүр менен үйдү жылытуу газга караганда кымбатыраак деп баары тең эсептеп атат да. Ошондуктан биздин оюбузча чын эле газ менен жылытуу абдан мындай ыңгайлуу болуп атат, экономикалык жагынан дагы. Андан тышкары эми өзүнүн үй бүлөсүнүн эч бир түйшүгү жок да, же көмүр чыгаруу түйшүгү жок, же үйдү тазалоо түйшүгү жок, убарасы жок да. Эми бир жерине Чыңгыз мырза айтып кеткендей, кээ бир жаңы коңуштарында өзгөчө ал жерде таштандылар менен да үйдү жылатат экен. Эми таштанды менен салыштырганда газ кымбатыраак болуп калат, бирок эми таштандын дагы булганча заттары абдан көп болуп атат. Анткени бул көмүрдөн да жаман экен. Ошондуктан мына бул жерден мамлекеттик органдарга дагы биз рахмат айтыш керекпиз. Анткени биз көрүп атабыз, ушул мындай межведомственный комиссия деп коет. Ошол комиссиянын чечимдеринин негизинде натыйжасы бул Бишкек шаарында жанакы муниципалдык инспекциялар пайда болду. Жаратылыш министерство жана энергетика министерствонун өзүлөрүнүн патрульдары бар. Ошол патрульдардын негизинде ушул мындай абдан булгандыктуу таштандыларды үйгө киргизүүгө же аны үйгө жылытууга колдонууга мындай абдан чектелүү киргизилип атат. Ошондуктан биз да көрүп атабыз, газдын да керектөөсү көбөйүп келет. Андан дагы бир маселе, бүгүнкү күндө Бишкек шаарында ондогон, жүздөгөн курулуш компаниялар бар. Алардын бардыгы жылуулук электр тармагына кошулууга доступ мындай бир мүмкүнчүлүк жок. Бул багытта Газпром ишканасы менен биргеликте алар ушул газ менен жылытуу системаларын иштеп чыгышууда. Бул багытта сиздер канча курулуш компаниясы менен иштешип жатасыздар? Биз бул тарапта мындайча айтып кеткенде азыркы убакытта кайсы жерде кандай курулуш болуп атса, ошол компаниялар менен иштеп келатабыз. Анткени сиз туура айткандай, бир нече жыл мурун Бишкек жылуулук тармакка кошулууга чектөөлөр киргизилген. Мындайча айтканда жанакы техникалык условиялар берилбей калган. Ошонун негизинде 2018 жылы мамлекеттик курулуш агенттиги менен биргеликте жаңы курулуш нормаларды иштеп чыкканбыз. Ошол нормалардын негизинде биринчи СНГде биринчиден Бишкекте поквартирный отопление деген долбоор киргизилген. Бирок ар бир квартирага жылытуу котел газ менен камсыздуу болгон жылытуу котелдор коюлат. Анан ар бир жаран өзүнүн квартирасын кандай жылытат дегенин өзү чечет. Же температурасын азайтабы же көбөйтөбү, анан каалагандай күйгүзөт, каалаганда өчүрөт. Бул эми экономикалык жагынан да абдан жакшы экен. Анткени ар бирөө өзүнүн акчасын эсептегенде үйдү жылыта баштайт экен. Анткени биз Бишкек мындай борбордук Бишкек жылуулук тармагында кошулганда канчалык үйдү жылытпаса деле бир төлөйсүң да. Ошон үчүн өтө жылып баратса, сен кранды азайтпай терезени ачасың муздатайын деп. Ошентип биз үйдү эмес, абаны жылыткандай болуп калатканбыз да. Ошондуктан жана поквартирный отопление долбоор киргизилгенден кийин бул экономикалык жагынан да абдан туура болуп калат экен. Анткени ар бир өзүнүн бюджетин эсептеп үйдүн жылыта баштайт экен, же азайтып коет экен. Канча колдонсо ошончо төлөйт. Ошондой төлөйт да. Андан тышкары мен айтып кетсем болот эле, мен жеке жылытуу отрасль пайда болду деп айтсак болот. Анткени биз 2019 жылдан бери ушул долбоорду иштеп келатабыз, өзгөчө энергетика министрлиги менен. Ошонун негизинде азыркы убакытта ушул жаңы курулуш нормаларынын негизинде Бишкек шаарында менин билимимче 5-6 жеке ишкана өзүнүн ишмердүүлүгүн алып келип атат. Бул ишканалар мамлекеттик органдардан лицензия алып, өзүлөр жанакы котельнияларды куруп, жеке үйлөргө же көп кабаттуу үйлөргө жылытуу берүү жумуштарын өткөзүп келатат да. Ошондой эле менин билишимче бир 45-50 үйлөр азыркы убакытта өзүнүн ошондой жеке котельниялар менен курулуп келатат. Түшүнүктүү. Рахмат. Чыңгыз мырза, сиз айтып өтсөңүз, жакында эле жаз айларында биздин министрлер кабинетинин төрагасы дагы Акылбек Жапаров дагы белгилеп өткөн Бишкек жебин толугу менен
газга өткөрүү боюнча бул багытта сиздердин министрлик же Газпром биргеликте кандай иш-чараларды көрүүдөсүздөр? Бул жакын арада өтүү мүмкүнчүлүгү барбы же дагы да болсо жакынкы жылдары ушул жептен чыккан кара түтүн Бишкектин абасын булгап турабы? Биз бул долбоорду чын эле көп убакыттан бери, 2 жылдан бери талкуулап келатабыз. Советтер Союзу убагында 90-91 жылдары Бишкек жеби толук газ менен иштеп чыккан болчу. 1 миллиард кубка чейин газ керектөө бар болчу. Ошондуктан биз былтыр энергетика министрлиги менен жеп менен чогуу бир эксперимент өткөрдүк. 2 от казанды толук газ менен жылыттык. Өзүнүн проектинде долбоорунда каралган нагрузканы толук көтөрдү. Ошондуктан мындай көмүрдөн газга өткөндө эч бир нагрузка жагынан төмөндөтүү жок экенин тастыктадык. Ошондой эле азыркы убакытта расчеттор боюнча жепти толук газга өткөзгөндө азыркы убакыттагы 80-90 миллион куб метр керектөөдөн бир 560-570 миллион куб метрге чейин көбөйөт экен. Бирок бул жерде техникалык чектөөлөр бар да. Азыркы убакытта Кыргыз Республикасынын түндүк жагы газ менен Россиядан камсыз болуп келип атат. Бул Россиядан келген газ Казакстан коңшу мамлекеттин территориясына өткөн бир магистралдык газопровод менен келип атат да. Бул магистралдык газопроводдун техникалык чектөөлөрү бар да. Анткени ушул газопровод менен Кыргыз Республикасынын түндүк жагы, Казакстан Республикасынын түштүк жагы, Астана, Алматы, Талдык Караган областтары газ менен камсыз болот. Ошондуктан ал жерде мындай 2 эсе, 3 эсе көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ага чейин биз газды Казакстандан алчык, бирок бир 2-3 жылдан мурун Казакстанда өзү газ жагынан да бир чектөөлөр киргизилгендиктен Россиядан газ ала баштадык. Ошондуктан биз бул жылдын июнь айында Санкт-Петербург шаарында атайын жаңы чоң келишимдерди кол койдук, 15 жылдык келишимдер. Ошол келишимдердин негизинде коңшу мамлекет ушул магистралдык газопроводдун экинчи трубасын куруп баштады. Биз ошол трубага атайын өзүбүздүн квотабызды брондоп койдук да. Ал газопровод курулуп бүткөндөн кийин ошол газопровод менен бизге газ берүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондуктан биз бияктан Бишкек шаарынын муниципалдык ишканалары менен ЖЭП менен кол коюлган келишим негизинде 2026 жылы буюрса толук газга ЖЭПти толук газга өткөзүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот деп ишенебиз. Анан дагы айта кетсеңиз, эгерде ЖЭПти биз толугу менен газга өткөрсөк, анда коммуналдык төлөмдөр канча пайызга чейин жогорулашы мүмкүн? Алдын ала божомол менен. Бул жерде эсептер жасалган. Азыркы убакытта тариф саясаты жасалып келбеди. Ошол тариф саясатынын негизинде ар бир жылытуунун өзүнүн себестоимость бар да. Ошол себестоимосттен тариф канча жылдан бери коюлган тариф себестоимостьтан төмөн болчу да. Азыркы убакытта толук тарифти толук төлөгөн деген тариф саясаты жасалып келатат. Эми биз эсептегенде газ менен ЖЭПти жылытканда бул жерден баасы көтөрүлөт, бирок ошондой эле бир нече атайын ал көмүрдү мындай майдалаткан мельницалар бар экен. Анан вагоноопрогидыватель деген жаңы технологический процесс бар да. Ошол технологический процесстерди жокко чыгарса болот. Газ менен колдонгондочу, ошондо дагы ар кандай үнөмдөө маселелер бар да. Ошондуктан ЖЭПти толук газга өткөзгөндө тариф саясатына абдан чоң таасир болбойт деп биз ишенип келатабыз. Анткени ошондой эле жеке ишканаларды, жеке үйлөрдү карасак, газ менен жылытканда газ көмүрдөн да төмөн болуп калат да. Ошондуктан бул энергетикалык жагынан тариф саясатты көбөйтүү бул эми газдын себебинен эмес, бул эми өзүнүн эле ар бир товарга өзүнүн баасын төлөш керек деген концепция менен жасалып келаткан саясат да. Түшүнүктүү. Рахмат.
Чыңгыз мырза, сиз айтып өтсөңүз, биз ушул ар дайым белгилеп келет айрым экологтордогу адистер, айрыкча кыш мезгилинде ушул шаардын аймагындагы көмүрлөрдүн жагылышы өзүңүз баса белгилеп өткөндөй эле мунун чечүүнүн жолдорунун негизги себептерин да айтып өтүштү. Кээ бир адистер алар ушул үйлөрдү жылуулоо алда канча энергия эффективдүүлүктү колдонсок көмүр жагуу дагы азая тургандыгын белгилеп өтүшкөн. Алардын айтымы боюнча ушул көп кабаттуу үйлөрдө жылуулук 30%га чейин жоголсо, айрым жер үйлөрдө 70%га чейин жылуулук сыртка жөн гана жок болот экен да, чачырап. Ушул боюнча биз жарандарга сиздердин министрлик кеңири түшүнүк таратып, үйлөрдү жылуулоо боюнча иш алып барасыздарбы? Бүгүнкү күндө биздин министрлик тарабынан ошо бардык ушул маселеге чечеси бар ведомстволор менен биргеликте иш алып барып атат. Жана көмүрдү айтып кетпедикпи, ошол көмүрдөн чыккан булганчу заттар бул атмосферанын булганысынын бирден бир булактары да. Көмүрдү өндүрүүдө дагы, көмүрдү жагууда дагы бар жогунан мындай булганчу заттар чыгат. Анан мен кээ бир көрүп калам интернеттенчи, мындай экологияга зыяны жок көмүрлөр десе, мен аябай таң калам да, чынындачы. Мунун чечүүнүн бирден бир жолу мына биз жогоруда айткандай бул газдаштыруу да. Газдаштыруу менен биз кыйла мындай көп маселелерди чечип алсак болот да, чындыгындачы. Бул көмүрдү жагуу менен бул бир киши ар убак мындай кызматта нөөмөттө турат дегендей эле сөз да. 2 саат сайын көмүр салып турат, тазалап, арчып, моорун тазалап дегендейчи. Бул жана бирден бир жолу ошол немеде айтып кетмекчимин да, газдаштыруу. Андан экинчи жолу бул багытта биздин министрлик тарабынан өткөндө акыркы жыйында биздин тиешелүү ведомстволорго тапшырмалар берилген. Анын негизинде биз ошо медиа планды түздүк. Ошо булгануучу заттарды азайтуу боюнча, газдаштыруу боюнча атайын маалыматтык кампанияны жүргүзүү боюнча атайын план иштеп чыктык да. Бүгүнкү күндө ошонун негизинде тиешелүү иштер жүргүзүлүп атат. Анын алкагында ошо сиз айткандай жылытуу, кандай жол жоолору бар, ошолордун баардыгын камтып кетип атабыз да. Мындан сырткары бүгүнкү күндө министрлик тарабынан, дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоору иштеп жатат. Бүгүнкү күндө анын негизинде $50 миллион ошо бизге берилип атат насыя иретиндечи. Ал насыя 2030 жылга чейин долбоор башкача айтканда иштетилет да. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө ошо долбоорду ишке ашыруу бөлүмүн уюштуруу маселелери жүргүзүлүп атат. 50 миллион кандай бөлүнөт, ошол боюнча айта кетсем, бул абанын сапатын башкаруу тутумун бекемдөө, буга бир $9,2 миллион бөлүнүп атат. Анткени бизде баарыбызга белгилүү жанагы гидрометеорологиялык посттор бар да, алардын көбүнчөсү эскилиги жетип, бүгүнкү күндө моралдык дагы физикалык жактан да мындай эскилиги келип калганда, ошолорду жаңылоо, атайын постторду орноштуруу. Анан биздин министрликтин алдында экологиялык мониторинг департаменти бар. Бул булгануу атмосферанын булганышын ошо Булуңбурчта Кыргызстандын ченеп турат да. Ошолорго заманбап бир лаборатория куруп берүүнү көздөп жатабыз. Андан сырткары биздин астыбызда экологиялык техникалык көзөмөл кызматыбыз бар. Бул жанагы биздин мыйзам бузууга барган жанагы кандай десем, атмосфераны булгаган жеке жактар, жана юридикалык жактарга ошо чара көрүүчү орган, ошолорго атайын унааларды, атайын газ анализатор, дыма мер деп коет, жанагы унаадан чыккан түтүндүн деңгээлин аныктайт да. Бул биринчи компонент болуп эсептелинет. Андан кийинки эң эле чоң бөлүнүп аткан акча бул жанагы $32,3 миллион. Бул экологиялык таза жылытуу чечимдерди ишке ашырууну колдоо. Бул жана сиз айтып кеткен үйлөрдү жылытуу, жердин астынан жанагы тепловой насос деп коет, ошолор аркылуу үйдү жылытуу. Буга $32 миллион жумшалып атат да. Сиз айткан маселелер ушул компонент аркылуу бардыгы чечилет да, Бишкек шаарындачы. Дээрлик $32 миллион ошол жака кетип атат да. Андан кийинки бөлүк бул шаардын жанагындай шамал агымы кете турган жерлерде жашыл коридор куруу пландары бар экен бүгүнкү күндөчү. Атайын мындай зеленый коридор деп коет, ошол белгиленген бир аймактар
жалаң гана жашыл аймак болуп Дарактар отургузулат. ошо отургузулат да, атайын мындай көп жылдык немелер пландар бар. Бүгүнкү күндө уюштуруу иштери аяктап калды. Акча ошол биздин долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнө түшүшү менен эле уже тиешелүү иштер жүргүзүлүп, долбоорлорду ишке ашыра башташат да. Түшүнүктүү. Кыш мезгилинде айрыкча конуштарда мончолорду ысытуу үчүн түрдүү жанагы тигүү цехтерден чыккан кездеменин кесиндилерин мончолорго жагуу бул кадимки көрүнүшкө айланган. Бул багытта сиздер айыппул салып бир иш алып баруудасыздарбы? Себеби биз жеке жаран катары муну мен өзүм деле байкайм да, баягы бекерде. Бүгүнкү күндө биздин министрликтин астында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы бар. Аталган биздин кызмат ошол чара көрүүгө ыйгар буктуу болгон орган болуп эсептелинет да. Бүгүнкү күндө отчеттук мезгилде жалпы жонунан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 230 беренеси бар. Жана атмосферага булганчу заттарды чыгаруу, ашыкча чыгаруу нормаларды бузуу деген беренеге ылайык 1,5 миллион сомго штраф салынды да, бүгүнкү күндө айып салынды. Андан сырткары жанагы унааларда бизде көп эмеспи, жанагы ашыкча нормадан ашыкча түтүн чыгарган. Аларга да бүгүнкү күндө ГАИ кызматы менен биргеликте пландар түзүлгөн. Аталган иш-чаралар өлкө боюнча жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө 1000ден ашуун автоунаа текшерилип, ошо нормадан ашыкча чыккан. Акыркы ирет сиздер ушул текшерүүгө качан чыктыңыздар? Биздин кызматкерлер жума сайын чыгып атат Бишкек шаарында. Конуштарды аралап, Жок, жана отходдор боюнча айтып атасызбы? Бүгүнкү күндө бул багытта жанагы атайын пландар бекитилген. Ошо биргеликте Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте чыгышат жакында. Буга чейин унаалардан чыккан түтүндүүлүктүн деңгээлин ченеген аппаратуралар менен иштеп атышат да бүгүнкү күндө. А сиз айткан жагуулар бул кышка жакын башталат да. Баняларды, топкаларды жагышып, ошол маалда пландар түзүлүп, ошо район боюп бөлүнүп, биргеликте чыгышат да. Комиссиялар атайын түзүлөт. Зарина айым, сиз айтып өтсөңүз, Элдик банк ушул канча убакыттан бери жеңилдетилген пайыздарды жарандарга берүүдө, анан буну жайылтуу максаты барбы жакын арада? Себеби шаардын четинде конуштарда жашаган жарандарыбыз дагы да болсо бул Элдик банктын атайын насыясынан мындай бир кабардар эмес да көпчүлүгү. Газдаштыруу боюнча кредитти биз 23-жылдын ноябрь айынан баштап берип баштаганбыз. Бүгүнкү күндө Элдик банктын Instagram баракчасынан көрсөңүздөр болот рекламаларды, Facebook баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле көптөгөн пресс-конференцияларга катышат. Мен толуктап коеюн ушул боюнча. Бизде өткөндө 12-чи Межбет комиссиянын жыйынтыгы менен ошол жерден бизге Газпромго, Элдик банк, Айыл банкка протоколдук бизге тапшырмалар берилген. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө 1 айлык медиа план түзүлгөн. Буюрса мына ушул жума, наркы жуманын баштары дагы жаңы жылга чейинки медиа планды түзүү боюнча уже сунуштар берилди. Ошол 1 айлык бүтүп калды почти туурабы. Келе жаткан жаңы жылга карата атайын ошо жаңы чечимде көрсөтүлсө, биз дагы бир планды иштеп чыгып, ошо жаңы жыл узак мөөнөттүү, орто мөөнөттүү, биз азыр кыска мөөнөттүү планды түздүк да, орто анан узак мөөнөттүү пландарды түзүп, бул боюнча жума сайын уже иштерди активдештирип атабыз да. Жума сайын 2 жолдон чыгып атабыз. Ар кайсы маалымат каражаттарында ушул боюнчачы. Баягы пайыздык үстөк пайызы 8% түзөт деп айтып өттүңүз, бул жакын арада же атайын баягы шаардын тургундары үчүн ыңгайлуу шартты түзүү максатында пайызды төмөндөтүү каралганбы? Ылдыйлатуу же ушул 8%дык чен менен көрсөткүч менен гана берилеби? Каратылган эмес болуш керек. 8% менен эле берилет. Арзмат мырза, сиз айтып өтсөңүз, шаардагы ушул конуштардагы жарандардын негизги көйгөйлөрүнүн бири бүгүнкү күндө Газпром Кыргызстан ЖЧКсынын тышкары дагы бир нече ондогон подрядчы компаниялар газды жеткирүү менен алектенет. Алар кымбатыраак алышат Газпром Кыргызстандын кызматкерлерине караганда. Буну сиздер өзүңүздөр колго алып, түзүрөөк жана жеткиликтүү баада жарандарга ушул түтүктөрдү тартып берүү боюнча иш пландарыңыздар барбы?
Мен биринчиден айтып кетейин, биринчи жаңы өзүнүн ишмердүүлүгүбүздү баштаганда бүткүл республика боюнча 3 эле ишкана иштечү. Бул ошол Кыргызгаз өзү, анан дагы бир жеке 2 ишкана болчу. Бирок анда ал убакытта мындай газдаштыруунун масштабтары да анчалык чоң эмес болчу да. Анан бул эми монополия эмес, олигополия деп койсо болот да. Алар бири-бири менен сүйлөшүп алып эле бир баа кармап турчу. Бул кайсы жерге ким кайрылбаса бир баа анан аны көтөрө берчү да. Ошону көргөндөн кийин биз масштабтуу газификация долбоору башталганда 3 ишкана же бир эле Газпром Кыргызстан канчалык кыйын болсо дагы бир ишкана аны толук баарын газ менен камсыздоо жумуштарын өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Андан тышкары өзгөчө бул мындай сезондук фактор сезондук фактордун таасири абдан чоң экен. Мына азыркы убакытта биз бир жума сайын көп болсо бир 100-120 үй бүлө газга кошулуп атат. Октябрдан баштап 500, декабрдан 1000ге чыгып кетип атат бир жумада. Анан муну эми ошол эле жайында бригадаларды кармабай, кышында кайра наборгалаганга мүмкүнчүлүк жок. Биз эми мындай чоң компания болгондуктан көбөйтүп азайтууга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Ошондуктан биз өзүбүздүн биринчиден келгенде ушул олигополияны жойгонго мындай жоюуга иш-чараларды карадык да. Ошондой эле азыркы убакытта бир нече сиз айтып кеткендей жана жеке ишканалар жасап келатат бул жумуштарды. Алардын биринчиден алар гостройго барып өзүнүн лицензиясын алат, өзүнүн специалисти бар, проектировщиги. Анан булардын баасы эми конкуренция болгондуктан кийин баасы өтө айырмалашпайт да бизденчи. Анткени бизге Газпромго бул тарифтерди, бул баасын мамлекет коюп берет. Анан жеке ишканалар андан өтө көбөйтүп салса, клиенттер бизге келе баштайт. Анан бул эми атайын ошо конкурентный рынок деп конкуренттик рынок түздүк да. Ошого карата азыркы убакытта ал мисалы бир ишканага кайрылса, анын баасы абдан көп эсептелсе, бизге кайрылса болот же башка ишканага кайрылса болот. Негизги ыңгайсыз жери ушул жарандарга сиздердин Газпром Кыргызстанга кайрылган жаран 3 айдан 4 айлап күтүп калат экен да. Ал күткүсү келбей аргасыздан ошол жеке подрядчик компанияларга кайрылат, бирок алардын баасы, кызмат акысы алда канча жогору болууда да. Ал мындай толук маалымат эмес го. Анткени мына биз өзүбүздүн мониторинг кылып келатабыз. Жылдан жылга биринчи 2014-2016 жылдар газдаштыруу маселеси көйгөйлүү башталганда, масштабтуу жумуштар башталганда, бир погондук метрдин баасы материалдар менен бир 550-600 сомго жетчү. Азыркы убакытта орточо баасы 750-800 сом көтөрүлдү. Бул эми бирок өзүнүн рабочийлердин акысы көбөйүп келатат, материалдардын дагы баасы көтөрүлүп кетти. Ошол себептен эле көтөрүлүп келатат. Биздин газдаштыруу маселени да айтып кеткендей, жанакы азыркы убакытта биз атайын ушундай медиа компания өткөзүп келатабыз. Жайында жана кыштын камын жайда көр дегендей, жайында газга кошулам деген ар бир жаран каралса, аны өзүбүздүн нормативдүү 2 жуманын ичинде коюп беребиз. Бирок жайында эч кимге газ кереги жок да. Баары тең эле ошо октябрь биринчи кыш келе баштаганда эле баары ошо газга чуркап башташы. Ошон үчүн газдаштыруунун мөөнөтү көбөйүп кетип атат да, узарып кетип атат. 2 жума эмес, 2 ай болуп кетип атат. Ошондуктан биз азыркы убакытта да ушул медиа компаниянын бир себептери биз ошо потенциальный биздин абоненттерге Бишкек шаарынын Чүй областынын жарандарына суранып келип атабыз да, биринчи азыркы убакытта газга кошулуп алсаңар, азыр убакытыңыз да бар, баасы да өтө көп эмес. Анан бул эми рынок да. Канчалык спрос көбөйүп кетсе, предложение көбөйбөйт. Предложениянын эми биз сварщиктер, жаңы пластиктер пайда болбойт. Жаңы слесарь пайда болбойт. Канча бир бүткүл республика боюнча бир 2-4 миң сварщик болсо 15 миң болуп кетпейт да. Алар 12 эртең мененки 8-ден кечки 6-га чейин иштейт. Круглый сутки иштей албайт. Ошондуктан мындай предложение бирдей эле калат да. Анан спрос көбөйүп кеткенде баасы көтөрүлүп келет. Ошо баасы көтөрүлекте убакыт мөөнөтү узар электе азыркы убакытта газга кошулат деп суранып атабыз биз.
Бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Кыскача жооп берип өтсөңүз, бүгүнкү күндө базарларда ушул газдын мештеринин түрлөрү бар. Алар ар кандай бааларда сатылат, анан сапаттуу, анан жеткиликтүү баада сиздер ушул элдерге мештерди жеткирүү же сунуштоо боюнча мындай пландар барбы, иштер каралганбы? Биз азыркы убакытта ошол толук газдаштыруу бир чогуу мамлекеттик органдар менен жаңы бир газдаштыруу портал иштеп чыгып атабыз. Бул порталда бүт толук маалымат берилет да, кайсы жерге кайрылып Газпром болобу же жеке ишкана болобу, кайсы жерден кайсы котелдорду ошондо жылытуу мештерди алса болот деген маалымат берүүгө бир атайын портал иштеп чыгып атабыз. Аны буюрса бул жылдын аягына чейин иштеп чыгабыз. Ошондой эле мештер боюнча республикага атайын жана сертификацияланган эле мештер киргизилип атат. Алардын баасы эми Россиядан, Кытайдан баштап итальянский, немецкий котелдор бар. Алардын баасы бир 20-25 миңден 150гө чейин. Бул эми ар кандай өзүнүн автоматизированный же автоматташтырган эмеспи, андан тышкары өзүнүн жанакы горелкалары кандай экен, технологияга карата баасы ар кандай да. Андан тышкары жылытуу үйдүн площади кандай болсо ошого да мындай каранды да. Ошондуктан биз эми кандай рекомендация кылганыбыз, эң негизгиси жанакы автоматизированный котелдор алган жакшы болот эле. Анткени кээ бир жерлерде өзгөчө базарларда кустарный горелкалар жасалып атат, алар сатылып атат, бирок алардын КПДси абдан төмөн да. Анан газ аны мисалы ошондой эле көмүр мештин ичине газ горелка коюп койсо, анын баасы да көп болот, чыгымдары да көп болот да. Ошондуктан биз анын ордуна дополнительный жаңы газ, жаңы меш койсо, бул экономикалык эффективность жагынан дагы жакшы болот деп эсептейбиз да. Рахмат. Урматтуу угармандар, жана көрөрмандар, бизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетти. Биздин бүгүнкү Марал радиосунун эфиринде күн чабыт уктуруусунда газ жагуу канчалык экологияга зыянсыз жана Бишкектин айланасындагы конуштарды газга өткөрүү тууралуу сүйлөштүк. Биздин эфирде Элдик банк ачык акционердик коомунун насыя бөлүмүнүн жетекчиси Зарина Батырканова жана Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун директорунун орун басары Арзымат Алдаяров, ошондой эле Жаратылыш ресурстары министрлигинин атмосфералык абаны коргоо бөлүмүнүн баш кадиси Чыңгыз Абдумалик уулу болду. Берүүнүн кайталоосун Марал радиосунун Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан көрө аласыздар. Сиздер менен мен Бакберди Баязбеков болдум. Эфир аркылуу тыңдашканча аман туруңуздар. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап күн чабыт.